эл бул бактылуу жашоого муктаж да. Ушунча азап тартты. Ошондуктан Талибанды колдогон да ошонун болду. Азыр жана башына айтып кетпедимби? Талибан бийликти элеп алды деп баары айтышып атат. Орустар, Европа, Америкалыктар элеген жок. Бош турган жерге келди ал. Эл өсүп калады. Ошон үчүн тез эле элеп алды Афганистанды полностью. Курал менен эмес, тынчтык жол менен эл өзү колдоп берди. Анткени Афганистандын эли да тынчтыкка муктаж. Согуштан тажады. Мен айтам, көрүп келдим аларды, арасынан жашап келдим. Тынчтык жашоого муктаж. Ушунча азап тартышты. Бир бактылуу адамды көрбөйсүң аякта. Бүгүнкү күнү да мына мен эскерткендей жардылуулар токтобойт. Террористтик актылар токтобойт. Анткени Талибандан башка эч ким ИГИЛди токтото албайт. ИГИЛ мына ал жактан Сириядан, Ливандан, Ливиядан аяктан кайтып келип туруп, Ирактан келип туруп, азыр Афганистанга келип аткан учуру. Ушу көптөн бери келип атат. Эми буларга жалгыз карама-каршы күч Талибан. Эмне үчүн дебейсизби? Анткени Талибан буларга жихад жарыялады. Жихад жарыялагандан кийин аягына чыгат ал. Бул биздин душман, муну жок кылабыз деп туруп. Экинчиден болсо, террорист ыкмаларын колдонуп аткан ИГИЛди эң жакшы Талибан түшүнөт. Аны башка мамлекет структуралар, Россияныкы, Америкалык түшүнбөйт аны. Ошон үчүн ИГИЛ бардык жерде жардыр жүргүзүп атат. Бирок Афганистанда да азыр булар ачуусу келип, террористтик акт жүргүзүп атат, но Талибан буларды жок кылат. Мага ишенип койгула. И башка террористтик уюмдар барын Талибан жок кылат. Анткени Талибан бүгүн өзүнө жакшы атты кайтарып, жакшы абройду кайтарып, Афганистанды өнүктүрөйүн деп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күнү ал Европадан, Америкадан, Азиядан, Африкадан жакшы мындай жардам, экономик жардамды күтүп атат. Мына мисалы алар Туркияга кайрылганы. Туркия ойлоном деди биринчи, биз Талибан бийлигин тааныйбыз, тааныбайбызбы? Но бияк Талибан бийлиги өзү кайрылып атат. Урматтуу Режеп Тайип Эрдоган, бизге экономикалык жактан жардам бериңиздер. Мына Кытай жардам берип атат деп туруп. Бирок деп ушул эле мезгилде Кытай эмне үчүн жардам берип атат? Талибан да өзгөргөн себеби бирөөдан далил бул мурдагы сепаратисттер колдобойм деп чыгып атат. Бүгүнкү айтып атат ачык эле. Мен Кытайда уйларды колдобойм деп атат Талибан. Бул сепаратисттер дейт. Замен Кытай аларга өзүнүн кызыкчылыгы бар жардам берип атат. Бул да мажбур Талибандын саясаты. Анткени 40 миллион элди ойлонуш, аларды өнүктүрүш бул чоң вазифа. Биз 6 миллион эл мындай өз алып көрсөк, экономикалык кризис болсо, кымбаттап кетсе кантип кыйналып атабыз? Аякта болсо анын эсили жок да. Бизге ход келип атат башка өлкөлөрдөн. Афганистан келбейт атат, согуш, Талибан деп туруп. Ошондон бүгүнкү күнү Талибандан чочуш керек эмес. Алар болушунча бүгүнкү күнү тынчтык саясат жүргүзөт жана экономикалык, социалдык өнүгүү менен алек болот. Башка өлкөлөргө кол салууга вакыты жок, и көңүлү жок, и акчасы жок алардын. Сен айткан жана нерсе, алар ким азыр курал менен ушу согуш ачпасын Афганистанга, өздөрү балайга калышат. Анткени бүгүнкү Оогустанда 85 000 долларга азыр куралдар бар ал жакта. 8500 миллион курал бар ал жакта. Бунан тышкары азыр качып кеткен Афганистандын президентинин аскерлери бүт бар Талибанга өтүп алышты. Аларды Америка машыктырып даярдап коюшту. Таяр күчтөр булар. Ошон үчүн бүгүнкү күнү Талибанды коркутуш, эгер андагысаң мен мандагы берем деген өтпөйт. Талибанды түшүнбөйт. Талибан тем более өздөрү билдирүү жасады. Ким биз менен күч менен сүйлөшөм десе, өздөрү азапка душар болот деп туруп. Ошондон бүгүнкү күнү биз эң туура мамиле кылып туруп, мамилени жакшы түзүп туруп, жакшы коңшу мамлекет катарында аларды таанышыбыз керек. Башка жол жок. Көрөсүңөр, Россияда, Европада, Америкада бүт баары тааныйт, Японияда баары тааныйт Талибанды. Ошончо курал менен Тажикстанды эмне кылат? Ал эгерде жана айтып кетем, Эмомали Рахмон акылына келбесе, кечирип койсун мен тажик туугандар сөз үчүн. Анткени мен тажик элин жамандаган жокмун. Ушу авторитардык диктаторду айтып атам мен, режимди айтып атам мен. Анда Тажикстан элини бир чоң согушка бул душар кылат. Ал согушта Тажикстан жеңилет. Анткени бул жерде дух боюнча, аскерий даярдык боюнча, курал боюнча и эрки боюнча Талибанга бүгүнкү Орто Азияда эч ким туруштук бере албайт. Даже ОДКБ да туруштук бере албайт. Ошон үчүн ОДКБ согушка башын тыкпайт, ШОС да тыкпайт. Бирок Тажикстанда азыр бир күйдө саммитте азыр акылына келишет. Болбосо анда төңкөрүш болот Тажикстанда. И оппозиция жана эли талап кылган президент келет. Тажикстанда да ушу түстү эмес эми бул инкылап болот да, революция болот да. Бир өзүн өзү кылган болот да биякта.